Түгөн мигранттар Москвага, Россияга кетип атканда жана ал жактан чакырып алыш керек, ооруканадан же болбосо жакын тууганы болуш керек. Бир топ талаптар бар да. Ошол эле мезгилде аэропортто дагы кандайдыр бир бизнес мигранттардын эсебинен бизнес түзүлүп калган деген сөздөр дагы бар да. Сиздер ошол маселеге кайрылдыңыздарбы, тактадыңыздарбы? Себеби дегенде мигранттар Москвага же Россияга барганда ал жактан эч кандай документтер талап кылынбай атат бизден. Бул жактан эле ошол эле мезгилде кандайдыр бир ооруканалардан дагы справкалар, мисалы үчүн сиздин кетишиңизге 20 000 сомго биз баарын даярдап беребиз деп, ошону менен бирге билеттердин баасы 70 000, 80 000, 100 000ге чыгып кетип атат. Ошол боюнча кандай иштерди жүргүздүңүздөр? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жумасына 2 регулярный рейс учат. Ага бүт Кыргызстандын жарандары ПЦР тести гана негиз кылып туруп учканга мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары 20га жакын чартерный вывозной рейстер бар. Ал Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан уюштурулуп аткан рейстер. Ал рейстерге катышуу үчүн Россия Федерациясынын 635 токтому менен бекитилген 12 негизге адам өзү жооп бериш керек. Ошо 12 негиздин бири болуп, адам Россия Федерациясына бир дарыланууга барганга негиз деген немеси бар да. Ошол себептен биздин кыргыз жарандар көбүнчө ошол маселе менен алек болуп ошого аракет кылышат. Бирок биз бул маселени тагына чыгаралы деп атайын мен өзүм кошулуп 10 күн ошо аэропортто рейд кылдык. Ар бир рейсти биз карап, канча киши түшүп калды, канча киши эмне себептен түшүп калды, биз баардыгын аныктадык. Ошол 10 күндүн ичинде 20 киши рейстен түшүрүлдү. Алардын жарымысы өзүнүн кредити төлөнбөгөн же алименти төлөнбөгөнлүгү үчүн болду. 3 кишиники ПЦР тести чыкты, туура эмес болуп. Ал эми 2 кишинин жана негиздеринин сроктору өтүп кеткен болчу. Ал эч кимге азыр секрет эмес, бул негиздер авиакассалардан жасалып атат. Алардын баасы 5 000ден 10 000ге чейин болуп атат. Биз ал маалыматты өкмөткө жөнөттүк. Кечээ эле биз отурумда болгондо айтылды. Бул маселе азыр мындай уже басыла түштү. Жанагындай поддельный справка жасагандар алардын саны кескен азайды деп. Самат Николаевич, ал жака кетем деген мигранттарга бөгөт коюу максат эмес негизичи. Тескерисинче жеңилдетиш керек да. Алмаз Ахунжанович, ушул боюнча дагы өкмөттө эгерде каралса, мына авиакассаларда ошондой 10 000 сомго жасалып атат деп атпайбы? Ошону тезирээк чечип бериш керек да. Мигранттар ансыз дагы акчасы жок, бирөөдөн карыз алат дагы. Анан ошол поддельный документтерди жасоо үчүн дагы акча берип, өзүнчө бир бизнес схемага айланып кетпеш керек да. Аны жоюш керек. Анан дагы бир тактоочу суроо да, ал жактан талап кылынабы өзү? Ал жактан чакыруу керек деген негиз. Сиз айтып аткан. Ооба, ал жактан талап кылынат. Жана мен айтып кеткен 635 постановление негизинде. Бул жерде авиакассалар ар кандай немен айтышы мүмкүн, бирок рейске посадка болуп атканда ошол негиз толугу менен каралып чыгат. Ар бир түшүрүлгөн пассажир боюнча Аэрофлоттун өкүлдөрү алган справкалардын баарын сканер кылып, мындай подтверждающий документтердин баарын алып туруп, анан түшүрүшөт. А баягы мурда айтылып аткан айыл өкмөттөрдөн бир справка сурайт экен деген ал маалымат такталган жок. Рахмат. Ушуну менен суроолор аягына чыкты.